Саламатсыңарбы 6 класстын окуучулары? Бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызды баштайлы. Биздин бүгүн силер менен өтө турчу темабыз арстандын күчүгүн асыраган мышык тамсили. Демек, бүгүнкү сабакта тамсилдин мазмуну менен таанышып, ага байланыштуу тапшырмаларды аткарабыз. Бир күнү мышык жаңы туулган 2 баласын жоготуп алат. Ары чуркайт, бери чуркайт, такыр таппайт. Акыры айласы кеткен мышык айылдан тышкары жакка барып жашоону чечет. Тоону көздөй бет алат. Бир күн тынбай жол жүрүп, мышык абдан чарчайт. Курсагы ачат, алы кетет. Анан бир жерге жата кетет экен. Аңгыча алыстан кичинекей мыймыйлардын үнүнө окшогон үн чыгат. Дароо тура калып, ал жакты көздөй жөнөйт. Жакын барганда бир чоң арстандын өлүп жатканын көрөт. Жанында баласы ыйлап турган экен. «Ыйлаба, сен акылдуу бол» деп арстандын баласын башынан улам жыттап, сооротко мышык аны аяп кетип, сүткө толуп турган эмчегин бере коет. Ошентип мышык арстандын баласын багып алат. Күндөр өтө берет. Арстандын баласы чоңое берет. Энесинин мышыктын таап келген олжосуна курсагы тойбой, өзү жортуулга чыга баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде арстандын колуна эч нерсе илинбей, жортуулдан капалуу кайтат. Курсагынын ачканынан көзүнө эттен башка эч нерсе көрүнбөй калат. Баккан энеси мышыкты жемекчи болот. Муну сезе койгон мышык андан-мындан бир тийип, дароо качып барып, бактын үстүнө чыгып кетет экен. Ошондо арстан мышыкка: «Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энеммен да ысыксың. Бардык акылыңды үйрөтүп, эмне үчүн талдын башына атып чыкканды үйрөткөн жоксуң?» дейт. Анда мышык: «Балам, сени кичинекейиңден боорума багып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок баары бир жырткыч болгонуңдан улам сенин кулкунуңдан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Аныма өкүнбөйм, туура кылыптырмын» дептир. Мына ошондон кийин кулкуну жаман кууратат деген макал калган экен. Балдар, мен силерге тамсилдин мазмуну түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эмесе ушул тамсилге байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Адабият дептериңерди алып чыккыла. Биринчи тапшырма: тамсилдеги арстанга жана мышыкка мүнөздөмө бергиле. Арстан кандай экен, мышык кандай? Андан кийин экинчи тапшырманы аткарабыз. Ал үчүн бул жерде турган таблицаны толтурабыз. Таблицаны толтуруу аркылуу силер чыгарманы канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү көрсөтөсүңөр. Демек, чыгармадагы башкы каармандар ким экен? Кайдан жана эмне окуя болду? Эмне себептен ушундай болду? Чыгарма аркылуу сен эмнеге үйрөнө алдың? Эмесе балдар, биздин сабагыбыз да соңуна келип калды. Саламатта калгыла.